11 каналында жаңылыктар менен кесиптештерим жана мен Назик Атамбекова тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кыргызстанда энергетикалык кризис. Токтогул КЭСинде 3 генератор аварияга калды. Өкмөт 6 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясын импорттоо жагын караштырууда. 714 аскердик бөлүмүндө болгон кандуу окуянын иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал арада 2 аскерге ок ачкан Улуттук гвардия кароолчусу камакка алынды. Саматов кайрадан депутат. Жаңы жылдан кийин Республикада Журт партиясынын талапкери кайрадан депутаттык мандатын алат. Жогорку сот бүгүн анын пайдасына өкүм чыгарды. Кыштын 1-айында Кыргызстан электр энергиясын сырттан импорттобой чыкты, бирок энергетика жаатында кайрадан кризис. Токтогул КЭСинде 3 генератор авариялык өчүүгө дуушар болду. Кечээ кабелдик зындардын эскилигинен КЭСтин 4-агрегатынын дагы бирөө иштен чыкты. Эске салсак, буга чейин 23-декабрдагы аварияда дагы бир гидроагрегат иштебей калган. Бул себептүү бүгүнкү күнү Токтогул КЭСинин кубаттуулугу 2 эсеге 1200 мегаваттан 600гө түштү. Бул себептүү Чүй ысык көл нарын Ош Жалал Абад жана Бишкекте электр жарыгына киргизилип, бирок ал бүгүн түштө алынды. КЭСтеги ремонт иштери 2-3 аптага созулары айтылууда. Бул убакыт аралыгында 6 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясын импорттоо жагы каралууда. 11 каналы энергетика жаатында эксперттерге да кайрылып көрдү. Тармактагы маселе тууралуу башка өңүттөгү көз караш. Азыркы күндө мына эртең менен саат 5те Перимден специалисттер келди, атайын адистер келип, алардын Токтогул КЭСине азыр жөнөтүлдү. Ошол жерден карап, атайын иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары дагы адистер Кытай Республикасына учуп чыгып атат. Ушул керектүү запчастьтар алып иштеп чыкканга. Башка жаңылыктардан Улуттук гвардиянын 2 аскерге ок ачкан кароолчусу Аскар Мейкин уулу тергөө амалдары бүткүчө Гауп вахтага камалды. Баш прокуратура Улуттук гвардиянын 714 аскердик бөлүгүндө болгон окуя боюнча кечээ бир нече берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Эскертсем, Бишкектеги Пантера атайын даярдыктагы бригада кароолчусу 2 жоокерге ок ачып, жыйынтыгында бирөө каза таап, экинчиси ооруканага түшкөн. Камакка алынган Аскар Мейкин уулу аскердик кызмат өтөп жаткандыгына болгону 3 ай толгону анык болду. Окуянын чоо жайын аскердик прокуратура иликтеп жатат. Жергиликтүү жаңылыктардан улантабыз. Жаңы жылдан кийин Республикада Журт партиясынын талапкер Жыргалбек Саматов кайрадан депутаттык мандат алат. Бул тууралуу бүгүн жогорку сот өкүм чыгарды. Эске салсак, Республикада Журт партиясынын жетекчилиги өз талапкери Жыргалбек Саматовдо Орусия жарандыгы бар деген маалым кат берип, БШК анын негизинде Саматовду талапкер тизмесинен чийип салган. 5-чакырылыштагы жогорку кеңеште Жыргалбек Саматовдун ордуна Болотбек Ибраимжанов мандат алган эле. Эми жогорку кеңеш Саматовдун орус жарандыгы жок экенин тааныгандан кийин БШК кайрадан ага мандат бериши шарт. Эл аралык кабарлардан дүйшөмбүдө мунайга болгон баа соңку 11 жылдагы рекордтук эң төмөнкү баага түштү. АКШ Батыш Техас өндүрүмүндөгү мунайдын 1 баррели $36.81 түздү. Бул көрүнүш Жапония жана Европа мунай рыногундагы талаптын төмөндөшүнө байланыштуу экени айтылууда. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму билдиргендей, мунай сунушу ага болгон күнүмдүк талаптан 2 миллион баррелге көптүк кылууда. Рамади шаары Ирак аскерлери тарабынан бошотулгандан кийин Ирак бийлиги Ислам мамлекети согушчандары өлкөдөн толук кууруп чыгат деп билдирди. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади ТВ аркылуу кайрылуусунда эми Ирактагы ири шаарлардын бири Мосулду согушчандардан бошотууну Ирак элине убадалады. АКШ мамкачысы Керри Рамади шаарындагы жеңишти Ислам мамлекетинин жеңилүүсү деп сыпаттап, Ирак бийлигин куттуктады. Эске салсак, жихадчы согушчандар Рамади шаарын майда басып алып, анда Ирак армиясында кетейинчиктөөдөн башка эч арга калган эмес. Ал арада Ирак Орусияга 11 тонна чала байытылган уран жүктөлгөн кеме узатты. АКШ мамкачысы Керри бул быйыл июль айында өзөктүк программа боюнча жетишилген макулдашуунун эң маанилүү кадамы экенин айтты. Батыш Иран чала байытылган уранды өзөктүк куралдарды даярдоого пайдаланат деп шектеп келет. Иран дүйнөдөгү 6 ири мамлекет менен кол коюлган келишимге ылайык өзөктүк программасын кыскарта баштады. 11 каналында жаңылыктар, бир аздан кийин сиздер. Жаңы жыл алдында Кыргызстан коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Коомдук тартип 2 январга дейин тыкыр көзөмөлгө алынат. Италиянын ири шаарларын ыш басып автомобиль айдоого чек коюлду. Кургакчылоо ырайы абадагы зыяндуу заттардын тарашына тоскоолдук кылууда. Жана Кыргызстандын түштүгүндө имамдар окуудан өтөт. Иш-чара президенттик фонд эсебинен өтүүдө. Ушулар туурасында кенен тааныша аласыздар.
Бишкекке биринчи жолу тирүү дельфиндер жана кит белуха алынып келинди. Жаңы жыл алдында бүгүн эртең борбордо дельфинарий ачылган турат. Бирок дельфинарийдин ачылышынан нааразы тараптар дагы бар. Алар бүгүн каршылык акциясына чыгышты. Митинг башталар алдында биз студияга жарандык активисттердин бири Гүлайым Айылчиеваны чакырдык. Саламатсызбы Гүлайым, айтсаңыз, президентке жолдогон бул туурасында петицияга канча адамдын добушун топтой алдыңыздар? Азыр 1000ден ашык добушту топтодук. Бул бир петицияда. Экинчи петицияда 200-300 адамдай топтолуп калды. Бул эки башка организация топтоп атышат. Дельфинарийди ачып жаткандар бул Кыргызстан үчүн жакшы саамалык, балдар жаныбарлардын жаңы түрү менен жакындан тааныша алат деген ойлорун айтышууда. Сиздер каршы болуп жаткан эң негизги себеби эмнеде? Жаныбарлардын кичинекей клеткаларда же кичинекей бассейнде кармоо бул адамгерчиликтүү эмес деп ойлойбуз. Мындан башка дельфиндер деңизде жашаш керек. Биздин Кыргызстан деңизден алыс жерде, кышында, тоолуу аймак. Бул дельфиндерге өтө жакшы бир жер эмес. Андан башка передвижной дельфинарийлер дельфиндерди бир шаардан, бир өлкөдөн башка өлкөгө алып барышат. Бул чоң грузовиктердин ичинде болот. Дельфиндер үчүн бул өтө чоң стресс. Мындан башка дельфинарийлерде жашаган дельфиндер хлоркалуу суунун ичинде жашашат. Алар өздөрү жашай алган убакыттан жартысын жашашат же дельфинарийдин ичинде 2-3-5 жыл жашап туруп эле өлүп калышат. Анткени ооруп калышат. Мындан башка кичинекей балдар менен дельфинарийдин ичинде дельфиндер менен кичинекей балдарга уруксат беришет экен сууга түшкөнгө. Бул медициналык жактан өтө коркунучтуу. Анткени ошол суунун ичинде өтө көп бактериялер бар. Ошол дельфиндердин отходтору бар. Ошол суунун ичинде канча хлорка салышпаса, канча дарылашпаса деле ошол бактериялер жашайт жана адамдын ден соолугуна өтө зыяндуу. Адамдардын көбү буну билишпейт, бирок эгерде интернеттен карап көрсөңөр, докторлордун көбү ошол өтө коркунучтуу жана зыяндуу деп түшүндүрүп беришет. Бирок Кыргызстанда дельфинарий эле эмес, башка көчмө көп цирк, зоопарктар келип кетип турат. Мындай карап келгенде алардын кармалганы деле катаал мамилеге жатат. Аларга карата акциялар же кандайдыр бир иш-чаралар сиздер тараптан болгонбу? Мындан мурун болгон эмес, бирок биз ошол зоопарктарга дагы каршыбыз. Силер өзүңөр билесиңер, бир канча жыл мурда ошондой кичинекей зоопарктын ичинде бир бала өлгөн, өмүркай бир бала өлгөн, аюу өлтүрүп салган. Азыр Чүй проспектиндеги кичинекей зоопаркта кичинекей лемур өлгөн деген эмени алганбыз, жаңылыкты алганбыз. Бул зоопарктарда өтө условия өтө жакшы эмес, анткени алар кайра эле кичинекей клеткаларда жашашат жана бул жаныбарлардын жашай алган бир чөйрө эмес. Биз адамдар өзүбүздү ойлоп эле, ошол жаныбарларды көрүп алалы деп эле, алардын кандай жашап атышканын, аларга жагып атабы, жакпай атабы, буларды такыр ойлой койбуз. Эмкиде бул дельфинарий биринчи кадам деп айтсак болот. Бул петицияны чогултуп алып, жалаң гана передвижной дельфинарий эмес, передвижной чакан зоопарктарды, цирктерде жаныбарларды колдонууну да каршы закондорду алышса деген оюбуз бар. Акыркы суроомо жооп берсеңиз, дельфинарий Бишкек мэриясынын колдоосунда ачылып жатат. Мэрия бул боюнча кайрылып көрдүңүздөр беле? Жок, мэрияга кайрыла элекпиз. Мэрияга биз митингге чыгабыз деп айтып койдук. Андан кийин бул петицияны мэрияга эмес, жогорку кеңешке алып барабыз. Анткени бул жалаң гана Кыргызстанда эмес, жалаң гана Бишкекте эмес, бүтүн Кыргызстанда иштей турган закон болуш керек. Бүтүн башка өлкөлөрдө, көптөгөн өлкөлөрдө передвижной дельфинарий, передвижной цирктерге каршы закондор бар, бирок бизде дагы эле жок. Ошон үчүн мэриянын жасай турган бир
эмес, иш эмес. Бул бүтүн өлкөгө керек болгон бир закон. Рахмат сизге. Ушун менен маекти жыйынтыктайбыз. Бизде конокто жарандык активист Гүлайым Айылчиева болду. Жаңылыктарды улантабыз. Бүгүндөн тарта Кыргызстандын бүт аймактарында милиция күчөтүлгөн тартиптеги кызматка өттү. 2-январга чейин коомдук көзөмөлгө мурдакыдан катуураак көңүл бурулат. Ички иштер министрлиги кырдаалга жараша бул режим узартылышы ыктымалдыгын белгилейт. Айта кетсек, соңку 10 жылдан бери Кыргызстанда жаңы жыл майрамында олуттуу мыйзам бузуу каттала элек. Бирок милициянын билдиришинче, мас болуп жатак салганча мушташ уюштуруп, андан адам өлтүрүүсүнө чейин жеткен фактылар аз эмес. Майрам менен, бирок тартип сакчылары астейдиликке чакырат. Башка жаңылыктардан Бишкектеги Орусия элчилиги жана Дүйнөлүк банктын кеңсеси Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен эскертүү нотасын алышты. Дүйнөлүк банктын Бишкектеги кеңсесине тийиштүү Toyota Prado автомобилине тийиштүү номердик белгиси тартылып алынды. Ал эми Орус элчилигине эмне себептен нота берилгени ачыкталган жок. Болгону анда аталган мекемелерге мындан ары жол эреже мыйзамдарын сактоо кеңеши берилет. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бул мекеме кызматкерлери дипломаттык номердик белгилерди каттоо тартибин бузушкан. Кыргызстандын түштүгүндө дин кызматкерлеринин билимин арттыруу боюнча иш-чаралар өтөт. Окутуулар жаңырган жаңы жылдын 2-январынан башталып 12 күнгө созулат. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан 200 чакты имам Ошмуга чогулушат. Иш-чарага президенттик имам фонду демилгелеп, окутууларды Кыргызстан дин иштери боюнча башкармалыгы уюштуруп жатат. Кайрадан эл аралык темада Италиянын 2 ири шаарында абанын булганышына байланыштуу машина айдоого чек коюлду. Миланда жакынкы 3 күндө күндүз 6 саат ичи автомобиль, мотоцикл, мотороллер айдоо уруксат жок. Дүйшөмбүдө Римде жуп эмес номердик белгиге ээ машиналарды айдоого, ал эми бүгүн жуп номерлуу унааларды башкарууга чек киргизилди. Кургакчыл жылуу аба ырайынан улам абадагы зыян заттар тарап кетпей, шаарларды ыш басууда. Борбор Азия турмушунан Тажикстанда исфаралык жаш кыздын өз калыбына келтиргендиги үчүн бир адис кармалды. 3000 сомони $450 кызмат көрсөткөн ал адистин үстүнөн кылмыш иши козголду. Тажик коомчулугунда кыздын турмушка таза чыгышы өтө маанилүү роль ойнойт. Быйыл эле Душанбе жана республиканын башка райондорунан соттук медициналык экспертизага кыздарды текшерип берүү 600 өтүнүчү түшкөн. Эми соңунда маданий жаңылыктардан Токиодо көзү начар көргөн кыргыз аткаруучусу Гүлүм Касыбаева жана жапоновчусу Митарионун чыгармачылык кечеси болду. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кечеге Жапон тышкы иштер министринин орун басары да катышкан. Ал кыргыз тарапка кат жолдоп, анда Гүлүмдүн ырдаганына куштар болгон. Эми ал кыргыз-жапон маданият кызматташтыгынын көпүрөсү катары кабылданып каларын жазган. Белгилеп кетсек, Гүлүм Касыбаеванын Жапонияда болгон сапарында каражат интернетте ыктыярчылар тарабынан чогултулган. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.